комиссар Шайшанкулович, урматтуу коллегалар, мен өкмөткө канааттандырылат деген бааны эки комитетте тең коюп атканда колдоп бердим. Жаман иштеген жоксуңар, бирок мындан да жакшы иштеген мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар эле. Президент, парламент тарабынан абсолюттук ишеним болду. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, туурабы? Жаман иштей албагандардын баары кетти, иштейм дегендин баары келди. Эми мындан ары, тем более мына коронавирус болуп аткандан кийин бирдей команда болуп иштейсиз го деп атам да. Ошо ийгилик каалап коелу. Бирок сиздерге баягы той болот, тойдун эртеси болот дегендей дагы мындай кыйынчылыктан кийин дагы эртеңки экономиканы кантип астыга жылдырабыз. Ушул боюнча мен кат жүзүндө дагы азыр сиздерге берем. Анан менин коллегаларыма дагы кайрылып, өкмөттүн мүчөлөрүнө дагы айтып коеюн дегеним, биринчи очередте ушу медиктер өзлөрү үй бүлөлөрүнө тараткан экен, ушуну сиз коргойм дедиңиз, көчө күнү макулдугуңузду алып медиктерди карап атабыз. Бирок мындан тышкары укук коргоо органдар, карантинди камсыз кыла тургандар, ушуларды дагы коргоп, алардын дагы үй бүлөлөрү мындан ары коргош керек да, эгерде вдруг ЧС кирип кала турган болсо. Ушуну карап берсеңиз. Анан эң оболу биз фонд обязательного медстрахованияга, Государственный фонд развития экономикага, Минфиниге прямой закуп кылганга уруксат беришибиз керек да. Азыр транспорттун баары жабылды, военно-транспортный самолет алдыңар, экини Россиядан. Акча бар, доллар бар. Сразу каякта дары чыкса, ошо дарыны алып келип, Минздрав 6 ай аны испытания кылам дебей, сразу эгерде Америкада табылдыбы, алар макул деп элине сайса, биз да келип саяйлы да. Биз аны күтүп отурбайлы. Мына Кытайда табылды деп атат, Францияда, Вьетнамда табылды деп атат. Ошо дарыларды алып келип биздин элдерибизге жана кыргыз өзү испытания кылат дегенди токтотойлу бу жерден. Анан госзакупка из одного источниканы бүтүрүп берсеңиздер. Анан сиздерге кайсы немеге көңүл бургум келип атат. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, өкмөттүн мүчөлөрү, туура азыр валюта кескин түрдө азаят мигранттардан бизге. Ошонун ордун толтура турган бул эгерде алтынды Кыргызстандан сатсак, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, былтыр 24 тонна алтын сатылды деп жүрөт. Национальный статистический комитеттин данныйларын карасаңыздар. 24 тонна алтын бул 1 миллиард доллар да. Кыргызстандын ичинде сатылыш керек бул. Бул биринчи кадам болсо, экинчи кумтөрдөн түшкөн 100 миллион долларды финансы министри кайра сомго айлантып, анан кайра таратып ийбестен доллар боюнча кармасаңыздар, государственный резерв бар, 23 статьяда турат. Экономикалык шарттар жагымсыз кескин өзгөргөндө биз ошону колдонобуз дегенбиз да. Бүгүнкү күнү сиздин резервиңизде 1 миллиард сом, 27 миллион сом турат да. Мына былтыр эле ушу государственный резерв турат, сиз көчөгөн айткан жоксуз ошото. Ушу резервди бүгүн колдонсоңуз болот да. Минфин сразу государственный резервде турат. Былтыр эле айттым элем, доллар алып койгула десем болбой койдуңар. Былтыр 14 миллион доллар болчу, азыр 12 миллион доллар болду. Азыр улуттук банктан алтын сатып алып коюп койгула буга, золото сатып алып коюп койгула. Бирок ушуреки жерге дагы кайсы источниктерибиз бар бизде. Центеранын 515 миллион доллар турат. Брокерлер менен сүйлөшүп, керек болсо ушу 515 миллион долларлык акцияны сатканга даяр болушуңуздар керек. Мындан тышкары 2008-жылы мына Санжар Турдукожоевич менен анда менде зам болчу. Биз программа количественного смягчения иштеп чыкканбыз. Ошо программаны жандандырып, иштеп, керекпи бир 100-200 миллион долларды алып, эмитен мына жазгы тала жумуштарына, Совет продовольственной безопасности өткөздүңүз. 8 продукциянын баарын Кыргызстанда чыгарыш үчүн 5 эсе 10 эсе көп былтыркыга караганда акча бериш керек дыйкандарга. Ушу жагын бүтүрүп берсеңиз. Ушурекилерди карап бүтүрүп, анан тилекке каршы биз Совет директоровго, министр финансов менен Минэкономду киргизгенбиз, Кыргызско-Российский фондго. Такыр эле иштебей койдуңар да. 220 миллион доллар дагы эле Россияда жатат. Өзүнүн алапайын таппай атат. Парламент былтыр биз сиздерге тапшырма бергенбиз. Өкөө иштебейби, алмаштырыңыз. Совет директоровду иштей албай атабы? Кыргыздын акчасын Россиядан даяр турган акчаны алып келе албай, булар эмне кылып атат анда? Вице-премьериңизден өкөнү киргизиңиз Совет директоровго. Бирок акча 220 миллион доллар Кыргызстанга азыр алып келип турсун да. Резервде турабы, Российский фонддун счетунда турабы, Улуттук банкка алып келип берип койсоңуздар болот эле да. Азыр эми урматтуу коллегалар, слайд чыкпай атат. Эгерде слайд чыкса сиздерге көрсөтүп берейин дедим элем.
Өкмөт, коалиция көпчүлүгү эмне кылды, урматтуу коллегалар? Сиздер менен эң туруктуу бюджетти кабыл алып бердик да бүгүнкү күнү. Эгерде салыкты 16 миллиардка корректировка кылып берсек дагы, силер кабак кашым дебей туруп, пенсия, пособие, зарплата, тышкы карызды төлөй аласыңар да. Мындан тышкары не налоговый 43 миллиард доходуңар турат да. Ушунун 20 миллиардын дагы резервный фондко которуп, урматтуу премьер-министр, ушунун баарын тең мына коронавирус менен күрөшкөнгө, экономиканы мындан ары астыга жылдырганга колдонуп берсеңиздер жакшы болот эле деген сунуштарды айтып атам. Мындан тышкары антикризистик мероприятияга кагаз түрүндө дагы иштегенге даярмын. Анан акыркысы, урматтуу Иса Шейшенкулов, сизге кайрылайын деп атам. Коалиция көпчүлүк, лидер фракциялар элге чыкпай эле койсоңуздар. Комитеттин төрагалары чыкпай эле койсоңуздар. Өкмөттүн ар бир мүчөсү менен аларга кайсы мыйзамдын өзгөртүүлөрү керек. Ошонун топтомун жазап бүтсөк, 5-нчи күнү чогулуп туруп 3 окууда кабыл алганга даярдансак, решение саясий кабыл алып бергенге, оппозицияга да кайрылсак, эмки 3-чү күнү силерге эмне мыйзам керек, бүт ошонун баарын сиздерге кабыл алып берип койсок деген ниетти айтат элем да. Рахмат.